Астанада дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин съездинин алкагында биринчи жолу диний объектилерди коргоо боюнча БОУнун атайын сессиясы өттү. Анын өткөрүлүшүн Казакстан Сенатынын спикери, съездин каатчылыгынын жетекчиси Маулен Ашымбаев белгиледи. Бул Португалияда өткөн БОУнун Цивилизациялар альянсынын 10-чу глобалдык форумунда талкууланган демилгелердин уландысы. Катышуучулар дүйнө жүзү боюнча диний курулуштарга болгон коркунучтардын өсүшүнө көңүл бурушту. Алар ибадатканаларды жана ыйык жерлерди коргоо дүйнөлүк коомчулуктун жалпы жоопкерчилиги болушу керектигинин жана бул үчүн эл аралык деңгээлде аракеттерди координациялоо зарыл экенин белгиледи. Ошондуктан мындай маанилүү маселелерди көтөрүү өтө зарыл жана руханий дипломатия тууралуу Казакстанда айтылып жатканы таң калыштуу эмес деп эсептешет делегаттар. Батыш менен чыгыштын кесилишинде жайгашкан өлкө эзелтеден элдерди, маданияттарды, диндерди бириктирип келет. Ал эми бүгүнкү күндө өлкөнүн мамлекеттик саясатынын артыкчылыгы толеранттуулук, маданияттар аралык диалог жана руханий мурасты урматтоо. Менин оюмча, бул абдан маанилүү сессия. Биз Казакстанга БОУнун Цивилизациялар альянсынын колдоосу астында диний объектилерди жана ыйык жерлерди коргоого арналган ушундай маанилүү иш-чараны өткөргөндүгү үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз туш болуп жаткан кыйынчылыктарды эске алганда адамдарды гана эмес, ыйык жерлерди да коргоо өтө маанилүү. Бул ыйык жерлердин баары элибиздин тарыхынын бир бөлүгү болуп саналат жана бай жеткис руханий жана маданий мурасыбыз болуп эсептелет. Казакстан БОУнун башкы ассамблеясынын 2023-жылдагы диндер аралык диалог жана жек көрүү тилине каршы туруу боюнча резолюциясын, ошондой эле БОУнун диний объектилерди коргоо боюнча иш-аракеттер планын колдойт.